Кудайдын чакырыгы 19-июль. Берген да Теңир, алган да Теңир. Теңирдин ысымы даңталсын. Бул Аюптун сөздөрү. Ал муну кайсы учурда айтканын баарыбыз жакшы билебиз. Азап тартып, колунда болгонун баарын, балдарын, ден соолугун жоготкондо Кудайдын алдында ушул сөздөрдү айта алган. Шайтан Аюптун денесине колун тийгизип, 5 оорусу каптап, онтоп кыйналып жатканда, бардыгына кошумча болуп аялы Кудайга акарат келтир да өл деген. Ошондо Аюп, сен акылсыз аялдай сүйлөп жатасың. Кудайдан биз жакшылыкты кабыл алып, жамандыкты кабыл албай коебузбу, деди. Ушунун баарына карабай, Аюп тили менен күнөөгө баткан жок. Кудайга өтө жакын адам гана ушундай боло алат. Кандай гана кырдаалдар болбосун, баардыгы үчүн Теңирдин ысымы даңкталсын деген сөздү ишенүүчүлөр дагы баары эле айта албайт. Өзгөчө акыркы убакта адамдар өтө көп наалышат, ыраазы болгонду билишпейт. Кенедей кыйынчылыктарга көңкүлдөп нааразы болушат. Бирок Кудайдын балдарында андай болбогону жакшы. Биз билебиз, эмне гана болбосун, баардыгы жакшылыкка аракеттенет. Бир кызды атасы дайыма жана баардыгы үчүн рахмат айтканды үйрөтүп койгон. Ал дайыма жылмаюу менен рахмат айтып жашачу. Кыз кичинесинде эле кырсыктан атасы каза болуп калып, ал жетим калат. Кызды туугандары өзүнө алышат. Кыз айланасындагыларга баардыгы үчүн ыраазы болуп, рахмат айтканды үйрөтүп баштайт. Бир жолу кыз бакчада иштеп жаткан карыянын жанына барат. Анын маанайы сус, эч нерсеге көңүлү жок, араң иштеп жаткан экен. Кыз ага: "Ата, сиз кубанышыңыз керек" десе, карыя: "Эмнеме кубанайын" дептир. Ал ушунчалык карып калгандыктан эңкейген бойдон иштейт экен. Карыя белин түзөп, кызды карай албай да коет. Эртеси күнү кыз карыяга чуркап келип: "Мен таптым. Сиз эмне үчүн кубанышыңыз керек экенин таптым" дейт. "Сиз отоо чөптөрдү жулуш үчүн эңкейишиңиздин кереги жок. Анткени сиз ансыз деле эңкейип турасыз да" деген экен. Албетте, бул кичинекей кыздын сөздөрү. Бирок сабырчу дөөттүн мындай сөздөрү бар. "Менин жаным Теңирди даңкта. Менин бүт ички дүйнөм анын ыйгысымын даңкта. Менин жаным Теңирди даңкта. Анын баардык жакшы иштерин унутпа. Баарыбыз Теңирдин ысымы даңкталсын" деп айта алсак экен.